биздин жигиттерге айтмакчымын, көзүңдү ача албай жатып дүйнөнү кыдыргандай сүйлөбөгүлө деп. Силерчи 70%, 100% силер аңдып жүрдүңөрбү артыбыздан? Мисалы мен ушул жашка чыкканы бир да жолу кафе, ресторанга бара элекмин ушул күндүн урматына. Жөн гана бүгүн ыйык махабат деп коюп, оюмда ушу жакшы бир кыялымда Ханзаданы күтүп коем. Болду. Андан башка эч орусча айтканда лишний кыймылдарды кылбайм да, силер айтмакчычы. Анан Тата Улан Байкеге айтмакчымын. 14-февраль жалган күн дейсиз. Бул дүйнө өзү жалган. Анан ушул 14-үн эле жалган деп басынтып койбойбуз биз. Ушул бизди курчап турган дүйнөнүн өзү жалган да. Ушуну эске алып өтүңүз. Жок, чоңуз 14-февраль күнү жалган эмес негизичи. Бул жерде эң эле биздин айта турганыбыз 14-февраль күнү эле сүйүшкөндөр күнү эмес. Мисалы үчүн ушул күнү биздин эле айта турган нерсе ушундай, көбүнчөрөөк жаман жактарга кетип калат дегенибиз эле. Мисалы үчүн 14-февраль эмес, башка күндө эле, мисалы үчүн сүйүшкөндөр башка күндө эле өзүнүн сүйүү күнү деп өзү майрамдап алышы мүмкүн да. Ошон үчүн ушул күндү жок эле кылып чыгарып койсок жакшы болмок да. Деги эле могу жалган эмес деген, мен жалган дегенимчи булчу. Жалган. Себеби адам баласы ушул дүйнөгө келген соң, мына кыргыздын илгерки философиясы бар, ак кара деген. Биз түшүнүгүбүз бар, ак эмне экенин, кара эмне экенин. Баарыбыз ошону түшүнүп алып туруп, ошо кара жолго башыбызды салып, жалган нерсеге ишенгенибиз, бул туурабы же туура эмеспи? Өзүңөр чечип алгылачы. Мындай карасаңар, жашоо бир берилет. Өзүңөр турмушка бир келесиңер. Анан жашооңор таза өтсүнбү же кара өтсүнбү? Ошону өзүңөр тандап алып атпайсыңарбы? Деги эле жеке могу күнгө эмес биз келишибизчи, мындай карасаңчы. Болгону бул жөн эле себеп силерге ушул күнү тастыктап кетүү. Себеби айткан туура эле, кыздыгын жоготкону бул эле күн эмес, башка эле күн. Бирок мындай карасак, ар бир эркектин жүрөгүндө бар нерсени айтып кетем да, кайсы эркек кыздыгы жок кызды турмушка алам дейт. Бир да эркек антип ойлобойт. Себеби менин тандаган кызым таза болсо экен дейт. Ушул мен өмүрлүк жарым балдарыма эне болуп берсе экен дейт. Себеби кыздар, силер өзүңөрдүн негизги максатыңарды жоготуп алдыңар. Силер мындай оончук эмессиңер. Бул запад силерге мээңерге киргизип койду. Мындай мини юбка кийгизип, оончук кылып, кооз кылыпчы. Силердин негизги максатыңар, силер энесиңер. Силер эне, силер бала багышыңар керек. Силерден улап тукум улайт. Силерден улап кыргыз көбөйөт. Силердин максатыңар үйгө келгенде ысык тамак, жылуу мамиле. Бирок силер мына жашооңорду азыр жашооңорду кичине ушул дискотека, кафе менен алмаштырганыңар, силер өзүңөрдүн тегиз максатыңарды жоготконуңар. Себеби канча деген бул ана мындай мода болуп кетти да, менин жигитим мындай БМВси бар, менин жигитим красавчик депчи. Бул эмне себепчи? БМВсин кууруп жейсиңби дегендей эле нерсе да. БМВсин не кыласың? Биринчиден адам болуш керек да. Биринчиден ошол жигит менен мамиле куруп, балдарың акылдуу болуш керек, балдарың тарбия алышың керек. БМВ менен тарбиялабайсың да, же акчасы менен тарбиялабайсың да. Мындай кичине карасаңар, ушул жалган дүйнөдө мына Американын же кайсы бир Европанын бир башка бир идеологиясын бизге сиңирип, бизди жок кылганы. Бул жок эле болуп баратпайбызбы? Мындай карасаң, көгүчтөр да көбөйүп баратат. Карасаң, лесбиянкалар көбөйүп барат. Ошонун баарын биз MTVден көрөбүз. НБТде жазып аткан СМСтерди окусаңар, жаман жиркеничтүү эле таанышам, тиги менен таанышам, мынтем, азыр кыздар менен жанышам, балдар менен таанышам. Бул каяка баратабыз, кыргыздар? Эмне менен ойлонуп атабыз? Кайсы жер менен ойлонуп атабыз биз? Ооба, мен кыздар деле айткан жокмун, балдар деле жазып атат аны. Балдар деле мен мындай айтып атам да, төп коом, мына биздин коомубуз, биздин кыргыздын нукрачылыгы каяка баратат. Биздин мына аң сезимибиз эмне болуп оодарылып кетти. Биз эмне себептен ошо акча жоктугунан эле кыздарыбыз сойку болуп кетти. Акча жоктугунан кыздарыбыз албетте 5 кол тең эмес, бирок статистика боюнча карасаңар көзүңөрдү жөн эле мындай ачып көп болуп атпайбы? Азыр мына Москвадагы канча деген кыргыз кыздар аборт кылып атат. Бул мисалы мен жүрөгүмө катуу эле тиет. Себеби бул алар деле менин карындаштарым, себеби алар кыргыздар.
болгону ошон үчүн мен күйөм. Мисал айтып кетейин, менин карындашым жеке менин карындаш, өзүмө жооп берейин да. Ал моундай Валентин күнбү же кандай, ал өзү түшүнүгү бар да, мен ага түшүндүрүп койгом. Мына силерге айткандай элечи, жалган сүйүүнү эмне кыласың деп эле. Ал үйдө отурат. Ал кафеге барбайт эч качан. Себеби ал өмүрлүк жарды Кудай берет дегенди түшүнөт да. Себеби өмүрлүк жалды көчөдөн издебейсиң эч качан. Кудай кандай төп келсе ошондо келет. Мисалы жана беде кыздар айтат да, биз ошол күнү сүйүүбүздү билдиребиз деп. Анан силерге сүйсөң дагы сүйбөсөң да чын жүрөктөн баары бир деп коюшу мүмкүн да. Сөйдегенде жигит сүйсө алат, кыз сүйсө калат дейт. Силердин сүйүүңөр фактически билдиргениңер, сүйүү билдиргениңер наоборот авторитетиңер кетирет. Силер сразу кача баштайт жигиттер. Бул кандай кыз деп. Бул туура эмес кыз экен деп. Ошон үчүн наоборот силер билдирбешиңер керек эле. Мисалы развод каякта көп? Именно Италия биринчи месседе турат. Ошо жанагы поп чыккан жер, жанагы Валентин чыккан жер. Швейцария, бүт баары эң сүйүү деп чыккан ошо Францияда эң ажырашуу көп именно ошол жакта. Биринчиден, экинчиден үй бүлө да курушпайт, бала чакалуу да болушпайт. Анан биз келип аларды ээрчүбөш керек да. Биз, мисалы биз башка коомбуз. Биздин ата-энелер бар, башкалар бар. Анан берден ата-энем мага Валентинге öğretет да, уят бул. Бул чынында сексуальный майрам мынау. Силер адаштырбагыла, бул ата-эне менен баланын ортосундагы сүйүү майрам эмес, бул эркек менен аялдын ортосундагы майрам. Анан экинчиден берде мен көп көрдүм да, үй бүлөсү бар аял эркектер Валентинге берип жүр да. Буну кантип түшүнсө болот? Анан дагы бир неме мындай да, балдардын психологиясын айтайын, эми кыздардыкын айтып койгом, балдардын психологиясы. Булар мындайта, жакында 14-нчи келе атат. Азыр мындай кылыш керек, мынча бөтөлкө арак, мынча ягуар, анан мынча кыз алып келиш керек. Анан калганын баары планированный. Анан силер ойлойсуңар да, алар силерди сүйөт экен деп. Ничего не подобного. Чоң рахмат. Сизге жакшы. 14 февральды ким кандай майрамдаса, бул жерде ошол өзүнүн оюн айтып атат. Мисалы балдар кыздарды алдаш үчүн майрамдаса, өзөк ажы болсо сексуальный майрамдайт экен да. Мисалы эгерде биз дагы өзөк ажы сиз мисалы сиз өзүңүз сексуальный майрамдайт экенсиз, ошон үчүн сексуальный майрам деп түшүнүп атасызчы. Биз андай майрамдабайбыз. Жаштар сүйлөсүн. Мен вообще майрамдабайм бул майрамды. Мен бул майрамдабайм. Мен айтам, бул бузуклардын күнү. Бул бузуклардын күнү, бузуклукту таратып аткандардын күнү. Ошон үчүн мен майрамдабайм. И мен мына жана суратта сүйүү бар деп. Мен Валентинге жок эле үйлөнгөм. И мен эч качан Валентинге бербейм, Валентинге албайм аялдарыман, всё. Жаштар сүйлөсүн. Алганы көрүп ин өсөт, эжени көрүп сиң өсөт дейт. Силер бизден улуу адамдар, силер ушул майрамды өзүңөр чыгарып, бизге кызыктырып, ушундай кылып майрамдайт деп бизди көндүргөзүңөр. Биз силердин аркаңардан, силердин тарбияңардан улам, биз ушул майрамды майрамдап келатабыз да. Кандай болгон күндө да кыргыз кыздары ыймандуу болгон. Мурдатанчы. Азыркы мисалы кыргыз кыздары мисалы илгери моунчулеп бир бала сүйөм деп койсо ошону ээрчип алып кафеден кафе кыдырып жүргөн эмес илгери кыргыз кыздар. Ата-энеси кайсы баланы көргөзөт, канча жашынан ошо кайсы баланы көргөзөт, ошо гана турмушка чыгып, ошо менен сүйүп күйүп жашаган. Сүйүү ошондо келген, ошондо майрамдаган. Себеби деген мен өзбек ажынын айтканда ошолот элем да, кыз сүйсө калат, бала сүйсө алат дейт да. Азыркы заманда кыздар балдарга сөз айткан көп эле кетти. Анан ошондо эгерде кыз балага сөз айтса, баланын да ой бузулат да. Эгер мен бул кыз мага сөз айтып атат, мен нени айтсам бул кыз ошону аткарат деп туруп, анан ошондо баланын ою тетири кетип атат да. Негизги бул жерде ой жанагы бул жерде айтып атпайбы, кунаажын көзүн сүзбөсө, бука жибин үсөбү деген ушундан пайда болуп атат да негизгиси.
14 февралден бул ушул күндү белгилеш керекпи, белгилеш керекпи деген суроо болуп атат бул жердечи. Барың болсо сүйүү десең, сүйүү деген жашоодо бар, сүйүү бар үчүн жашоо кызыктуу. Анан турмуш кургандан кийин буга чейин деле сүйүү болот, турмуш кургандан да сүйүү болот. Экөөңөрдүн сүйүүңөр балаңарга өтөт, балаңардыкы да баласына өтөт дегенде. Бул 14 февралды биз майрамдабай деп эле коет да. Майрамдабай эле койсок болот да, туурабы? Бул айтат экен жаштар деген акылга караганда сезимге көбүрөөк жеңдиришет. Сезимге жеңдиргендин натыйжасында мындай ушундай жаман жагдайлар жаралып атат да. Айтайын дегеним бүгүнкү сайраның эртеңки ойронуң дейт. Бүгүн сезимге жеңдирип сайраңда болобуз дагы эртең ойроң болуп олтурабыз. Анан мындай деген сөз бар да. Жибейт эриктүү эстүү кыз жигиттин алдоо кебине ак барсам экен деп тилейт ант ташып барган теңине. Бул кыздарга арналат. Рахмат. Жаштар сүйлөсүн. Ошол жигитиңизге ишенесизби сиз? Келечекте мага жакшы жары болот деп. Менин жигитим жок азырынча. Ким менен майрамдайсың анда? Досторум менен майрамдайм. Азыр айтып атышат мынтип жигитим жок деп анан досторум менен майрамдайм десе дагы бул көбүнчөсү айтып атат бул досторум менен майрамдаса анда бул деле ошондой жолго барат турбайбы депчи. Албетте бул мындай ойго мен такыр каршымын. Айтып кете турган болсом, Кудайга арнайлы, ал эми ата энеге арнайлы. Силердин ушул жаштар, силердин сүйүүңөр биринчи ата энеңерге ушундай сүйүүңөр сүйөсүңөрбү силер? Жок. Көпчүлүк айта албайсыңар. Бул жаштардын көбүнчөсүнө кошулам. Бул күндү майрамдаш керек. Неге дегенде бул майрамдаш керек деп киргизилген. Андай болсо ошондо эле киргизбей коюш керек болчу да, майрамдабаш керек десечи. Майрамдалып калдыбы, эми чий албайбыз, бул кеч болуп калды. Чийип койгон шартта деле майрамдай турган жаштар майрамдай беришет. Эгер каалайсыңарбы, майрамдагыңар келбесе майрамдабай эле койгула. Бул ар ким ар адамдын өзүнүн. Майрамдай десем уже майрамдабай калууга болбой калды деп атасыңар. Эмнеге андай болот дейм? Могун жанагынча сөздүн баары жеткен жокпу силерге эмне? Жанатан бери аборт болгонун баары ушул күндүн себебинен болуп атат. Немелердин көбөйгөнүн баары ушул себептен болот. Эмне жеткен жокпу силерге кыздар? Бул жерде айта турган нерсе, ийриген ооздон чийирген сөз чыгат дейт. Эч убакта жаман нерсени кабыл албай, жакшы жакка умтулса, албетте жакшы нерсе болот да. Жаман нерсени терс кабыл алып эле ошону эле кечкери айтып эле кыздардын намысына тийбеш керек эч убакта. Албетте. Чоңуз түшүнбөй атасыз. Жок. Чоңуз сиз түшүнбөй атасыз, кошулсаңыз. Тең менен чоңуз кабыл менен ар бир нерсенин өзүнүн чеги менен жүрсө, албетте эң жакшы болот. Сен мени угуп тур. Чындык деген дайыма энеден туулма жылаңач болот. Чындык деген бетке айткандын зары жок. Силер ага чычалабагыла кыздар. Анын эмнеси? Туура иш, бул баары болуп турган иш, жүзүндө көрүнүп турган иш. Муну кантип тана аласыңар мисалы? Бул жерде кыз анан кийин буну деп эч убакта антип айта бербеш керек. Кыздар албетте ар бир өзүнө өзү жооп берет. Беш кол тең эмес дейт, туура. Ак карасы бар. Ак караны деген баардын эле ак, буну кара деп айта бербеш керек. Ушул жигит туура айтып атабы? Бул деген эч убакта туура эмес айтып атат. Неге мен туура эмес айтып атам? Анан эмне себептен ошо эки мисалы Моссебеттеги кыздардын көбөйүшү эмне себептен, мисалы гинекологдорго барышы эмне себептен, ушундай майрамдардын себебинен. Вот 14 февраль түздөн түз чоң таасир этет ошого, кереги жок биз үчүн мунун. 14 февраль күнү эле кыздар ошол жерден бузулуп эле Моссебетке барып калат деп чечим кабыл алып атасың, туурабы? Мисалы бүгүн кафеге кирген кызың эртең Кудай билет каяка барат мисалы. Жок. Мен буга кошулбайм. Анткени деген ар бир мен айтып кетпедимби? Ар бир нерсенин өзүнүн чеги болот. Ооба, албетте майрамдаш керек. Жаштар деген майрамдайт. Мисалы сизчи, жигитиңиз менен кафеге бардыңыз дейли. Мисалы ошондой таблеткалар бар экен, бардыгы бар экен, сизге берип койду. Сиз эмне кыласыз? Ал жерден кантип отказ бересиз? Сиз жигитиңизди сүйөсүз. Анан болот, анан дайшы кармаш. Ошол да. Жерден 14 февралды майрамдай албагандар туура эмес, майрамдабай эле коелу деген сөздү айтып атат да. Мисалы Адилет ошо 14 февралда ошо кызды алдап аборт кылдыргандагы ошол майрам буга жакпай калган. Анан бул кыздар дагы ошо 14 февралда алданып калган, ошон үчүн жакпай калды майрамчы. Ошон үчүн жакпай калды сизге бул майрам. Андан кийин эмне үчүн? Ушул сөзүңдү айтып койчу. Мен таптаза бойдон тийгем, ошон үчүн кыздардын баарын таза бойдон тийсин демекмин. Рахмат. Таптаза бойдон тийсеңиз рахмат сизге. Биз азыр балдар ушу Өзбек ажы, Улан агай, биз кыздарды көп күнөөлөп коюп атабыз да. Биз ойлонуп көрүшүбүз керек. Бул нерсеге биз балдар биз да күнөөлүүбүз да. Негизичи. Ошону жоопкерчиликти мойнубузга алышыбыз керек да. Анан кийин айтат элем ушул 14 февралды
тособуз деп калыптыр кыздар. Эми тоссун, бирок өзүнүн чеги менен тоссун. Бирок мен өзүм буга каршымын. Мен айтмакмын, сүйүүдү батыш бизден үйрөнсүн. Биз алардан эмес, алар бизден үйрөнсүн. Бизде ажырашуу азыраак, бизде жана үй бүлө бекемирээк, үй бүлө сүйүү бизде жакшыраак, алар кылганда. Ошо биз келип западный цивилизациясы эмес, эми канализациясы эмес, цивилизациясын үйрөнөлү. Мисалы техника үйрөнөлү, технологияны үйрөнөлү, анан келип ар кандай быкычы кызын үйрөнбөйлү. Булар бизди үйрөткөнгө укугу жок. Адеп акылакка, сүйүүгө, адамгерчиликке үйрөткөнгө булардын укугу жок. Мына шариатта колунда кармаба дейт. Өзүнчө комнатада отурба дейт. Опасный, урматтуу туугандар. Көп кыздар алданып аткандан кийин, мисалы көп адамдар бир жерден тайгылак болуп атса, ошол жерде тайгак дейт. Көп кыздар алданып, бураяктын баары приюттар 54 приют болуп кетти. 54 жетимдер балдар, жетимкана. Ошондой болуп кеткен үчүн биз айтып атабыз, туугандар, мына жол тайгак жол деп. Тайгак жол барбагыла. Мына кыргыз кызын бекитип келген, сактап келген. Абийир кызын абийир кетсе, ата-энем да абийир кетти ошондо. Кой, мен уят болуп калбайын деп, таптаза мойдон ошо жиберчи, узатчы. Биз келип алып түнү менен хатага берип кыздарыбызды. Түнү менен ошо кафелерге жиберип, анан отурат экенбиз ата-энелер. Мына жерде толтура хаталар, бүт баары заняты. Кафелер, дагы башкалар, квартиралар, гостиницалар жана бир күндүк, бир нече саат. Ошон үчүн биз ошодон ата-энелердин бүт баары ошо кызым жакшынакай үй бүлө куруп алсын деп атат. Мына ошон үчүн биз ошол күнгө каршы болуп атабыз. Бизге эч кандай Валентиндин да, Иванов Петровдун да күнү керек жок. Чоң рахмат. Эми акылдуулукту мындай эле билгизип коеюнчу, мейли кыздарга асылбай эле коеюн. Балдарга асылайын. Жигиттер, эркексиңерби? Намысыңар барбы? Анан ушул Кыргызстанда ар бир кыргыз эркек болсо, өзүңөрдүн карындашыңарды үйдө кармагыла. Кафе, эшака вечер сүйгөн жигитим, тигиндейм, мындайм болбосун. Үйдө абирде отурсун, эшака чыкпасын, кыска юбка кийбесин, төшүн ачпасын. Ошондо өзүбүз карындаштарыбызды, ар бир эркек, ар бир өзүнүн карындашыбыз бар. Карындашыбызды үйдө кармасак, анда чыныгы коом оңолот. Анда кыздарыбызга асылбайбыз. Эч кимибиз асыла албай калабыз. Себеби анан өзүбүз башка бир жолго баратканда, окуй, бо бирөөнүн карындашы мени көрүп калса байкеси эмне дейт, мени өлтүрөт да деген намыс болуп калат да. Байкелерибиз, биз